Уже чоң кызым дагы баягы 10 тогон оолуп жатты да мага. Оор акыбалда биздин реанимацияга келип түшкөн. Део Некса үлгүсүндөгү автоунаасы келип мотоциклди сүзгөн. Мотоцикл келип туруп ошол пешеходдун алдында турган аялдарды сүзүп кеткен. Бул кырсык 20 май күнү Түмөнбай Байзаков проспектиси менен Кыргыз Республикасы көчөсүнүн кесилишинде орун алган. Маалыматка ылайык, Део Некса үлгүсүндөгү автоунаа менен мотоцикл кагышып, дал ушул жолдун боюнда турган жарандарды койдуруп кеткен. Анда 4 адам жаракат алган. 4 адам жаракат алып, баары аял киши болгон. Анын ичинен 63-жылкы Жалал Абад шаарынын тургуну оор акыбалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, ошол жерден өзүнө келбей каза болгон. Каза болгон аялдын жакындары арыз тартуудан баш тартып, кайрадан соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан. Учурда тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат, бирок кылмыш иши козголо элек. Ал эми жабыркаган 42 жаштагы эне 2 кызы менен Жалал Абад облустук ооруканасына жеткирилген. Учурда келин жана чоң кызы сынык жарат бөлүмүндө, кичинекей кызы балдар ооруканасында дарыланып жатат. Дарыгер келиндин бир катар сөөктөрү сынып, оор абалда келгендигин билдирди. Больнойдун акыбалы келгенде оор акыбалда болгон. Реанимация бөлүмүндө жакшы жардам беришип, акыбалы турукташтырылгандан кийин 21 күнү бизге которулуп атат больнойчу. Бизге которулгандан кийин бүгүн уже 23 бүгүн 3 күн болуп калабы. Состояниясы больной уже турукташып калды. Оор акыбалдан чыгып атат. Келгенде сатурациясы низкий болчу. Биз жардамды көрсөттүк. Азыр өзүнө жараша ушул дарыларды алып атат. Азыркы маалда уже акыбалы туруктуу. Базардан кайтканбызда кызым мектепке барып, постоянно мага контейнерге жолугуп, чогуу келчүк. Балам жыйнашканга барчу, кечке маал постоянно. Ошол күнү соседим барып калды. Ал эже дагы кайтканбызда бешөөбүз. Жолдун четинде маршрутка күтүп турганбыз. Бир маршрутка өттү. Андан кийин дагы бир маршрутка өттү. Андан кийин уже эч нерсени билбейм, сезбейм. Түнкү саат 3-төрдө, таңгамал 3 экен. Турсам ошо эмеде жатыпмын больницада. Балам айтат, уже карасам мага келатат дейт да, аркага сальто таштап качтым дейт. Анан эле төртөңдү урду дейт. Түмөнбай Байзаков проспектиси менен Кыргыз Республикасы көчөсүнүн кесилишине жакын аймакта дагы бир бейтап жол кырсыгына учурап, ооруканага түшкөн. Аля бургердин астында машинада Яндексте кетип дейт, аш жерде эле авария болуп кетти. Понедельник булар болду. Биз суббота болду окшойт. Скорый менен алып келди. 5 машина бири-бири менен урулуп кетти да. Элдин коопсуздугун караш керек да, знактардан коюш керек айыргачы, тез жүрбө деген. Түмөнбай Байзаков проспектисинин дээрлик көп жеринде аялдамалар жок. Мындан улам жергиликтүүлөр туш келди жерден автоунааларды токтотушат. Ар кандай кырсыктардан улам тургундар жол жээгиндеги коопсуздук чараларын күчөтүүнү же аялдама орнотууну талап кылышууда. Шундай бир остановка жасап, элдерге шу жерде остановка бар деген бир маалыматка окшогон нарсаны коюп берсе жакшы болмак эди. Бу жерде остановка бар жогун элдер билбейт, колу менен тосот, таксилер көрүп турган элдерди алып кетесиңби деп өзүңүздөр билесиздер, али чыракты жакы белги берет, аны токтотуш үчүн чуркап чыгышат элдер. Шунун кесепетин көрүп атасыздар. Өткөн жылы өлкө боюнча 7000ге чукул жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 783 киши каза тапкан. 2022 жылга салыштырмалуу каза болгондордун саны 13%га көп болгон. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.